Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы электрондук таблицада эсептөөлөрдү уюштуруу. Электрондук таблицада звукту өчүрүп коесуздарбы? Биз айтканбыз, формула менен иштеп атканда биз эмне кыла алабыз дедик элек? Формуланын ичинде биз ссылкаларды колдонгондо формуланын ичиндеги эсептөөлөр автоматтык түрдө жүргүзүлөт дегенбиз, Ошондо биз айтканбыз, мондай формулаларды колдонгонбуз. Формуланын 3 түрү бар. Бул салыштырмалуу формула, абсолюттук кайрылуу жана аралаш кайрылуу. Айырмалары, эгерде силер салыштырмалуу кайрылууну колдонсоңор, бул формуланы башка жерге көчүрсөңөр, же болбосо ордун өзгөртсөңөр, формуланын ичиндеги кайрылуу автоматтык түрдө өзгөрөт. Эмне үчүн? Бул ячейканын ордуна жараша маалыматты алат. Абсолюттук кайрылуу. Абсолюттук кайрылуу деп биз эмнени айтабыз? Эгерде биз жерде формуланын позициясына, ордуна жараша формуланы кайсыл жерге көчүрбөсөңөр, ордун өзгөрткөндө дагы бул формуланын ичиндеги кайрылуу өзгөрбөйт. Дагы бир формуланын түрү бул аралаш формула дейт. Аралаш формула деп эмнени түшүнөбүз? Аралаш формуланын ичинде абсолюттук болгон өзгөрмөсү ячейканын аты же сапчасы же мамычасы өзгөрбөйт. Мисалы, мына могу жерде карап көрсөңүздөр, А1 деп турат, Анын жанында доллар символу турат, бул өзгөрбөйт дегенди билдирет. Же сапчасы, же мамычасы өзгөрбөйт. Эми аны көрөлү. Мисалы, салыштырмалуу кайрылууда, мынакей бизде ячейкада могу формула бар. А1 көбөйтүлгөн квадрат, А1 ячейкадагы маалыматты биз экинчи даражага көтөрөбүз, то есть квадраты. Эгерде ушул формуланы биз оң жакты көздөй көчүрсөк, автоматтык түрдө ячейканын аты өзгөрөт. Эмне үчүн? Анткени биз могу жерде айтып атат, А2 ячейкадагы маалымат формулада биз бир ячейкадагы жогору болгон ячейкадан маалыматты алабыз. Эгерде мунун ордун көчүргөндө B2 ячейканын жогору жагында B1 ячейка турат, туурабы? Дагы бияка көчүрсөк, ошондой эле сыяктуу формулабыздын ичиндеги кайрылуулар автоматтык түрдө өзгөрөт. Эгерде биз төмөн жакты көздөй өзгөртсөк, формуланы көчүрсөк, анда А3 ячейканын жогору жагындагы ячейка бул А2. Ошондой эле сыяктуу төмөн жакты көздөй дагы бир ячейкага көчүрсөк бул формуланы, А ячейканын адреси, кайрылуусу А3 деп өзгөрөт. Мисалды карайлы. Мисалы, мынакей бизге статистикалык борборунда болжолдук түрдө ар бир жылы шаардын ичиндеги калк 5%га көбөйүп турат дегенди билдирет. Анан 5 жылдан кийин шаардын калкы канча болот деген суроо туулат экен. Ошондо биз шаардын калкы 40 000 адам деп эсептесек, ар бир жылы 5%га көбөйөт десеңер, анда эмне болот экен? Мынакей, биздин формула, мынакей биз 40 000 деп атабыз, 40 000 адамда 5%га көбөйөт. Мынакей B2 ячейкадагы формулага B2-ни 5%га көбөйтөбүз. 5%га көбөйүп атпайбы? Ошон үчүн ушундай формуланы жазабыз. Бул формуланы кайра жазбастан биз ушуну эле көчүрүп койсок болот төмөнкү ячейкаларга. Ошондо биз 5-жылды канча адам ушул шаардын ичинде канча адам болор экенин билсек болот. Мынакей, эгерде маанилер менен чыгарсак, 5 жылдан кийин ушул шаардын калкы 51 051 адам болот экен.
Муну биз Excel'den көрөлүк. Түздөн түз. Биздики кандай эле мынакей 1-жыл, 2-жыл, 3-жыл, 4-жыл, 5-жыл. 40 миң дедик, мынакей 40 миң. 1-ci жылы мына формула менен жардам бергиле. Кандай неме кылабыз? Мына 40 миңди ага ушул эле ячейканы көбөйтүлгөн 5%. 5%. Мынакей. Эгерде азыр мен формуланы көрсөтүү режимине өтүп туруп көчүрөйүн. Эми карап тургула, эгерде биз бул формуланы төмөн жакты көздөй көчүрсөк, мынакей көрдүңөрбү? Биздин формулабыз эмне болуп атат? Көчүргөн сайын формуланын адреси өзгөрүп атат, кайрылуу. Мынакей жерде биз айтып атабыз. C4 ячейкага биз C3 бир ячейка жогору турган ячейкадан маалыматты алат. Ага ошол ячейкадагы маалыматты 5%га көбөйтөбүз деп атабыз. Эми бул формуланы төмөнкү ячейкага көчүргөндө, мынакей көрдүңөрбү? Автоматтык түрдө айтып атабыз. Биз бул ячейкадан жогорку ячейка C4 болуп калат. Эгерде бул формуланы төмөнкү дагы бир ячейкага көчүрсөк, көрдүңөрбү? Улам көчүргөн сайын формуланын адреси өзгөрүп атат. Башка ячейкага деле көчүрсөк, мисалы мына жерге көчүрсөк, көрдүңөрбү? Бир ячейка жогору жактагы ячейканы алат. Анткени биз айттык, салыштырмалуу кайрылуу формуланын ячейканы ордунан жараша маалыматты алат. Мынакей көрдүңөрбү? Биз жерде могу E6 ячейканын жогору жагында бир ячейка, бул E5 болот. Эгерде биз кайра формуланы эмес, маанилерин көрсөтүү түрүндө алсак, мына мондай болуп калат. Эми биз бүтүн сан менен алышыбыз керек, адамдын анткени немеси жок, формат ячейка кирип туруп, число деп туруп, числонун 0 бөлчөк бөлүгү 0го барабар дешибиз керек. Бул ячейканыкындагы ошондой сыяктуу кылып бөлчөк жагын 0го барабар кылып коюшубуз керек. Ошондо мынакей көрдүңөрбү? 5 жылдан кийин эгерде шаардын калкы 40 миң болсо, 5 жылдан кийин 5%га жыл сайын көбөйүп турса, 5 жылдан кийин ушундай ушунча адамдын саны болот экен. Эми абсолюттук кайрылууну карап көрөлүк. Абсолюттук кайрылуу болгондо биз бул формула менен иштегенде, формуланы көчүрүүдө формула эмне болот экен? Формула эч бир өзгөрбөйт. Карап көрүңүздөр. Мынакей көрдүңөрбү? Оңго да көчүрсөңөр, солго да көчүрсөңөр, формуланын немеси, мааниси эч бир өзгөрбөйт. Мисалды карайлы. Бир жаран банкка 100 миң салган. Ошол банкты тандап атат экен. Анан кийин 6 айдан кийин биз канча убакыт канча акча алар экенин эсептеш керек. Ошондо биз эмне кылабыз? Биз айтып атабыз, 10 миң сомду банкка салат экен. Ар бир ай сайын 1,2ге 12%га көбөйүп турат экен деп атабыз. Ошондо биз эмне кылабыз? Мынакей, эгерде биз төмөн жакты көздөй, мынакей, бул ай сайын канча акча алат экен. Анан ар бир ай сайын канча процент алардын түшөрүн эсептеш үчүн биз могу C1 10 миң өзгөрбөйт. Ошондуктан биз бул ячейканыкы ошону эсептеп алышыбыз керек.
Эгерде биз мааниси менен карасак, мындай түрдө болот. Excel'ден ушуну эле Excel'де кандай жүргүзөлүн карап көрөлү. Мынакей, биринчи ай, экинчи ай. Алты ай деп атабыз, Мына биздин 10.000 сомубуз. Биринчи айда биз эмнени алат экенбиз? Мына бул суммага болжол канча пайыз алат экенбиз? Канча пайыз менен деп атабыз? 1,2 пайызга жогорулайт деген. Мынакей. Бул сумма болот. Буну эми төмөндө турган 6 айга биз көчүрүп койсок, эмне болуп калды? Табылбай калды, Бирок кийинки формулада биз муну мындай кылышыбыз керек болчу. Бул формулага кошобуз ушул ячейкадагы формуланы көбөйтүлгөн 1,2 пайызга деп. Эми кийинки ячейкаларга биз бул формуланы көчүрөлүк. Эми карап тургула. Ар бир ай сайын канча пайыз ала турганыбызды билиш үчүн биз эмне кылабыз? Бул суммадан эмитебиз 10.000 сомду. Ошондо биз мынакей биринчи айда 120 сом алат экенбиз. Эми формуланы неме кылып көрөлүк. Ушул эле боюнча формуланы көчүрсөк төмөнкү ячейкаларга эмне болуп калып атат? Биз могу 10.000ди ай сайын 10.000ди алышыбыз керек да. Анткени 10.000ди биз банкка депозитке салганбыз. Ошон үчүн мына могу 10.000 болуп турган ячейкага кайрылуубуз болуш керек. Биз ошондуктан мына могу формулада биз эмне кылышыбыз керек болчу? Ушул D10 деген ячейканы абсолюттук кылышыбыз керек болчу. Мына мындай D'да дагы, 10 дегенде дагы доллар белгилерин кошушубуз керек болчу. Ошону менен биз абсолюттук кайрылуу деп белгилейбиз аны. Абсолюттук кайрылууну кылыш үчүн мынакей эми муну көчүрүп көрөлүк. Эгерде ячейкадан төмөнкү ячейкага көчүрсөк, көрдүңөрбү? Биздин формулабыз өзгөрүүсүз көчүп атат. Могу немеси. Башка ячейкага деле көчүрсөк, мисалы мынакей формуланы абсолюттук кайрылуу көрдүңөрбү? Өзгөрбөй көчүп атат. Эми маанилерин көрсөтөлүк. Туура болуп атабы? Угулуп атабы? Да. Түшүнүктүүбү? Абсолюттук кайрылуу. Абсолюттук кайрылууну мына могу доллар белгилерин клавиатурадан киргизбестен силер неме кылсаңар болот. Мисалы формуланын ичинде могу ячейкага дейли. Бул ячейканы абсолюттук кылыш үчүн клавиатурадан F4-тү бассаңар, автоматтык түрдө доллар белгиси сапчанын жана мамычанын аттарынын астында доллар белгиси өзү пайда болот. Дагы бир жолу бассаңар, сапчаныкында калат, дагы бир жолу мамычаныкында калат, дагы бир жолу бассаңыздар, кайра полный алынып калат. Ушундай болуп, абсолюттук кайрылуу менен иштөөгө болот. Түшүнүктүү болуп атабы? Түшүнөм. Эми кээ бир учурларда аралаш кайрылууну колдонууга керек болуп калат. Женде биз же сапчасы, же мамычасы өзгөрбөйт. Мынакей карап көргүлөчү. Мына могу жерде көрдүңөрбү? Женде мамычанын адреси өзгөрбөйт. Мына доллар белгиси кайсыл сапчанын же мамычанын астында турса, эмненин астында турса, ошол өзгөрбөйт дегенди билдирет. Могу жерде эмне өзгөрбөйт экен? Могу доллар А1 дегенде. Бул жерде эмненин адреси өзгөрбөйт? Сапчаныкыбы же мамычаныкыбы? Сапчаныкыбы. Сапчаныкыбы.
А деген эмненин аты эле? Сапчаныкыбы же мамычаныкыбы? Мамычанык. Мамычаныкы, туурабы? Женде эмне өзгөрбөйт экен? Столбец, туурабы? Мамыча өзгөрбөйт. Жендечи? Экинчи жазууда. Эмне өзгөрбөйт экен? Сапчабы же мамычабы? Сапча. Сапча. Сапча өзгөрбөйт. Эми мынакей жендеги мисалды карап көрөлүк. Мынакей көрдүңөрбү? Женде А биринчи мамычанын адресин көрөбүз. Көрдүңөрбү? А доллар белгиси 1 деп турат. Ошону биз оң жакты көздөй көчүргөндө эмне болот экен? Эмне мамычанын аты өзгөрүп атабы? Мынакей Адан Бга өзгөрдү, Да. Дагы көчүрсөк. Эми кайсы немеге өзгөрүп атат адреске? S. Сиге. Эми D. Эми карап көргүлө, сапчанын аты. Сапчанын аты өзгөрүп атабы? Бир Yok. боюнча эмне болуп атат? Өзгөрмөйт. Özgürmen. Эгерде биз мамыча боюнча көчүрсөк, көрдүңөрбү? Женде 1 деген адрес өзгөргөн жок. Көрүп атасыңарбы? Aba. Мынакей эми мисалды көрөлүк. Женде момундай кошу таблицасын түзүү дейт. Мына мисалы мына момундай таблица турат. 1 кошу 1 мына могул ячейка 1 кошу 1 болуш керек. Бул ячейкага 1 кошу 2. Бул ячейкага 1 кошу 3 болуш керек. Ушуну кандай кылып формула түрүндө жазсак болот? Мынакей жерде 9 санга 9 санды кошушубуз керек. Ошондо могул жерде канча ячейка бар экен? Могул неме диапазондо? 9'da. 80 bitti. Канча ячейка бар экен мына могул? 80 bitti. 81. Биз эгерде ар бир ячейкага өзүнчө формуланы киргизе турган болсок, 1ден киргизип чыкканда 81 жолу киргизишибиз керек, туурабы? 81 жолу киргизген оңойбу же болбосо формуланы 1 жолу туура киргизип туруп, анан аны көчүрүп койгон оңой болобу? Көчүрүп койгон акча. Көчүрүп койгон оңой. Ошондуктан биз момундай немени кылабыз. Анткени карап көргүлө. Могул жерде эмне өзгөрбөйт атат? Могул ячейкада. Карап көргүлөчү, могул сапчада. Эмнелер өзгөрбөйт атат? Жерде мынакей B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, G1 болот атат. Эмнелери өзгөрүп атат? Эмнеси өзгөргөн жок? Айтып койгулачы. Мамычасы өзгөрүп атабы? Мамычалар өзгөрүп атат да мына B, C, D, I, F, G болуп өзгөрүп атат. А сапчасы өзгөрүп атабы? Жок, өзгөрмөгөн. Өзгөргөн жок. Ошон үчүн биз эмнен кайсыл белгисине биз абсолюттук кылышыбыз керек? Сапчаныбы же мамычаныбы? Сапчаны, туурабы? Анткени бизги улам 1 деген такай сапчанын аты өзгөртүүсүз калып атат. Эми могул жерде карагыла. Эми жерде биз могул сандарды карайлы. Жерде A2, A3, A4 ошентип отуруп A10го чейин ячейкалар экен. Ячейкадагы маалыматтар. Ошондо биз эмнени жерде эмнелер өзгөрбөйт? Бунда ham өзгөрмөгөн. Ракамдар өзгөрмөйт. Өзгөрбөйт атат, мамычасы өзгөрбөйт. Ошондо мына биз могул формуланы киргизсек болот. Көрүп атасыңарбы? Доллар A2 кошу B доллар 1 формуласы. Анан ушул формуланы ылдый жогору бардык 80 ячейкага көчүрүп койсок, биз могул маалыматты ала алабыз. Эми муну Excel'ден көрүп көрөлүк. Жаңы барак кошоюн. Бизге неме болбосун. Мынакей, мына жерде 1, 2, 3 ошентип отуруп, муну биз автозаполнение деп коет. Ошону менен 9га чейинки ячейкалар. Жерде дагы 1, 2 автозаполнение менен Excel'де билесиңер,
ылдый төмөн жакты көздөй жылдырса, автоматтык түрдө өзү кошот. Мына эми карагыла. Биз эмне кылабыз? Бул ячейкага кошобуз. Бул ячейкадагы маанини туурабы? А2 кошу Б1 дедик, Муну эми биз жөн эле көчүрсөк, жен туура болот абы? Бизге 1-ди 2-ни кошуш керек. Биздики 4 болот, туурабы? Yok. Noter. Туура эмес, Биз моженге эмнени А2де эмнеси өзгөрүш керек эле? Эмнеси өзгөрбөй калышыбыз керек. Доллар белгисин кайсы жерге коебуз? Ондай калтырабызбы? Кичине масштабты чоңойтоюн, силерге көрүнсүн. Мынакей. Ушул боюнча калтыралыбы? Yok. Ушундайбы же дагы өзгөртөмбү? Ушундайбы? Могу ячейкаларда. Shunday bo'ladi. Shunaqa bo'lsa kerak. Ушундай? Булчу? Ушул туурабы? Qachon deb? Yo'q, Bo'lchi? oldingi menimcha. Булчу? Shu to'g'ri bo'ladi. Макул, ушул туура деп атасыңар. Мынакей. Эми мен энтерди басам. Карап тургула. Биздики формуланы көчүрөбүз. Туура болдубу? Yo'q. Жок. Биз туура эмес формуланы киргизиптирбиз, туурабы? Могу жерде, мынакей, биз айтпадык беле, могу жерде эмнелер өзгөрбөйт дедик эле. А өзгөрбөйбү же сапча өзгөрбөйбү? А өзгөрмөйт. Доллар белгиси кайсыл жерде болуш керек эле? Birinchida. Ада, туурабы? Мамычада болуш керек болчу. Ушундайбы? Бда? Бныкы туурабы? Эми көчүрүп көрөлү формуланы. Мынакей карап көрүңүздөр. Туура болдубу? To'g'ri bo'ldi. Бияка көчүрөлү. Туура болдубу? 1 кошуу 3. Эми мына бияка көчүрөлү. Жен туурабы? 2 кошуу 1. Туура болдубу? To'g'ri. Эми бул формуланы биз калган ячейкага көчүрүп койсок. Туура болдубу? Мынакей, могу жерде карагылачы. 6 6 кошуу 6. О жерде 7 кошуу 3. Туура болдубу? To'g'ri bo'ldi. Мынакей, көрдүңөрбү? Биз аралаш формулаларды колдонуп, биз ячейкалардын аттарын, ячейкаларга аралаш формулаларды колдонуп, бул кошуу таблицасын оңой эле жасап койдук. Көрдүңөрбү? Биз бир эле жолу формуланы киргизип, калган ячейкаларга көчүрүп койдук. Ушул ыңгайлуу экен? Ушул формулалар, ушундай формуланы колдонуу оңой болот, туура? Эми айтып койгулачы, могул кандай кайрылуу? Салыштырмалуу, аралаш же болбосо абсолюттук болду? Solishtirmalimi? Solishtirmalı. Салыштырмалуу. Булчу? Aralash. Aralash. Yo'q, absolutni. Абсолютно. Absolutni deyishlari. Абсолюттук. Абсолют. Доллар Абсолютный белгиси болуш керек. сапчада дагы, мамычада да турат, туурабы? Булчу? Suv. Aralash. Аралаш. Женде эмне өзгөрбөйт? Эмне өзгөрөт? Мамыча өзгөрмөйдү, сапча өзгөрөт. Рахмат. Женде көрдүңөрбү? Абсолюттук мамыча жана салыштырмалуу сапча. Бул жерде Aralash. эмнеси өзгөрөт? Абсолютно. Бунда Sapcha o'zgaradi, ma'nocha o'zgarmaydi. Сапча өзгөрөт, мамыча өзгөрбөйт, O'zgarmaydi. Бул сапча, бул мамыча эмне өзгөрбөйт? Туура айтыңыздар. сапча өзгөрөт.
O'zgarmaydi, manimcha o'zgaradi. To'g'ri. Sapcha, manimcha o'zgaradi, A degan o'zgaradi. Antkeni B, T bo'lib ketishi mumkin. Eki bu o'zgarmaydi. Sapcha o'zgaradi. Elektronlik tablitsanın içinde biz öz aldınca formulalarda girgize alabız. Jana atayın dayardalgan formulalar var. Bu aldın ala Excel'de girgizilgen formulalar. Je bolsa аны girgizilgen funksiyalar da bu. Funksiyalar menen iştegende jende elektronlik tablitsa Excel'de bir top formulalar var. Аларды kategoriyalar boyunca bölünген. Matematikалық, statistikалық, logikалық, финансылық, tekstik funksiyalar деп bölünген. Ең көп қолданылған функциялар, мысалы, summa деген функция көп қолданылған. Сандың ең кичине маанисин, минимум, же болбосо ең чоң маанисин, же болбосо аргументтердин санын табуу, жана башка функциялар бар. Функцияны киргизгенде эмне кылабыз? Эң биринчиден биз керектүү ячейкага туруп, анан мастер функцияда мына могенде f(x) кнопкасын басабыз. Же болбосо формулы ставить, ставка дегенден формуланын ичинен тандап алсак болот. Андан кийин момундай экранга момундай терезе чыгат. Функциянын. Анан женге функциянын аты, анан кандай аргументтерден турат, ошол маалыматты силер өз алдынча киргизишиңер керек. Маалыматтын функциянын аргументтерин толук киргизип бүткөндөн кийин окей кнопкасын басыш керек. Мынакей могенде мисалы орток бөлүк, орток бир нече сандын орток бөлүмүн орток базасы табыш этип, среднее значение функциясын тандап жазсак болот. Мисалы немеден көрүп көрөт. Мисалы биз мына могендеги жаңы барак жазайлык. Анан ар кандай сандарды киргизейин. Ушул сандардын биз мисалы суммасын табышыбыз керек. Суммасын табыш үчүн мынакей ставить функцию, мынакей көрдүңөр, автоматтык түрдө неме чыгат. Ставка функция дегенде, анан бул жерден биз категориясын тандап алабыз. Сумма деген математический функциялардын ичине кирет. Анан функцияны тандап алабыз. Такие сумма. Эми аргументтер, кайсыл элементтерден турабыз? Мынакей биз жерден тандап алсак болот. Кайсыл суммасын? Андан кийин көрүп атасыңарбы, автоматтык түрдө диалогдук терезеде эмнелер чыгат? Биринчиден мынакей сумма дейт, кандай аргументтерден турат. Андан кийин эмне кылат экен бул функция, эмне кылат? Аргументтердин ичине эмне кириши мүмкүн? Анан мынакей жообу чыгат. Мынакей окейди бассак, мынакей сумма, ушул берилген диапазондогу сандардын суммасы чыгат. Экинчи жолу бул сумманы табуу, автосумма деген неме бар. Мынакей сандарды киргизейин. Автосумма деп, сумма деген функция көп колдонгонуна байланыштуу. Буну өзүнчө кнопка катары киргизип койгон. Мынакей сумма деп койсоңор, көрүңөрбү, автоматтык түрдө сол жагындагы сандардын автоматтык түрдө сумма кылып киргизе берет. Мынакей деле кылсак болот. Же болбосо автосумма дегенди бассаңар, эгерде сол жагында сандар жок болсо, анда жогору жагындагы сандарды суммалайт. Силер бул диапазонду чоңойтсоңор болот. Мисалы квадраттык диапазондун деле суммасын эсептөөгө болот. Мынакей мисалы эгерде дагы сандарды кошсок, сумма эмне болуп атат? Өзгөрүп атабы? Өзгөрөт.
Ушундай түрдө формуланы киргизсе болот. Жана дагы главная деген инструменттер панелинде мынакей менюда мынакей сумма деген функция ушул жерде дагы бар мынакей. Көрдүңөрбү? Сумма дегенди биз бир нече жол менен киргизүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Лекциянын ичинде мисал көрсөтүлгөн мынакей бир нече спортсмендерди. Мисалы Мелдеште ар бир спортчуну 6 калыс баалайт, 6 судья баалайт. Анан жерде ар бир спортсменге, ар бир калыс өзүнүн балын коет. Анан жеңүүчүнү табыш үчүн эң жогорку алган спортсмен алат. Туурабы? Силер муну лекциядан көрүп алсаңыздар болот. Мен женден көрсөтүп берейин кандай болот экен. Жаңы берейин. Мынакей жерде 1-2, 3-4, 5, 6 спортсмен. 6 судья да 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мен жөнөкөй эле сандардан келесем. Ошону менен биз эсептөөлөрдү жүргүзөбүз. Лекциянын маселенин тапшырмасында мындай болгон. Жерде эмнени табыш керек болчу? 6 калыс ар бири өзүнүн баалысын коет. Анан ар бир спортчунун максималдуу жана минималдуу бааларын алып салат экен. Анан кайра ар бир спортчунун орто арифметикалык санын эсептеп туруп, анан эң чоң алган балды табыш керек болчу. Биз эмне кылабыз? Мынакей жерге минималдык ар бир спортчунун минималдык баллы, максималдык баллы, анан орто эсеби. Минималдык балды табыш үчүн биз эмне кылабыз? Мастер функцияга кирип, минимум деген функцияны табабыз. Көрдүңөрбү минимум деген? Жок. Бул статистикалык деген функциянын немесине кирет. Эми мына биз пол диапазондогу сандардан алабыз, туурабы? Эң минималдуу экиби карап көргүлөчү. Пол диапазондо. 2 деген сан. Эми бул формуланы калган спортсмендер үчүн көчүрүп койсок болот. Мынакей табылат. Эми максималдык балды табабыз. Максималдык балды мына могу жерден тапсак болот. Формула дегенге кирип туруп, жерде статистический деген функция бар. Карайлы. Жерде жок экен, могу жерден тапсак болот. Статистический, анан максимум деген. Мынакей. Могу диапазондогу максималдык стандартын табабыз. Максимумбуз 6быз. Могу диапазондогу сандардын максималдуу. 6га барабарбы? 6. Калган спортсмендер үчүн ушул эле маанини биз көчүрүп койсок болот. Эми орто эсепти табыш үчүн биз эмне кылабыз? Среднее значение. Биз айтып атабыз. Бул немеден эки максималдык, минималдык балды алып салып, анан орто эсебин табабыз деп атабыз. Орто эсеп среднее значение деген математическийден карайбыз. Среднее значение математический деп экен. Так, среднее значение математический экен. Бул статистический функцияга кирет. Таки көрдүңөрбү? Среднее значение. Биз среднее значение мына могул эсептен, могул сандардан
эмнени кемитебиз? Могул сандарды биз эмне кылышыбыз керек? Кошушубуз керек, туурабы могул сандарды? Туурабы же кошпойбузбу? Yok, koşması gerek. Мынакей, среднее значение 4. 4кө барабар бекен могулардын орток эсеби? Orta esip 4'e teң. 4кө барабар, э? Бул Да. бул ячейкаларга дагы көчүрүп көрөлүк. Мынакей. Туурабы? Эми жеңүүчүнү табыш үчүн биз ушул орто балдарды эмнесин табабыз? Минимальныйын табабызбы же максимальныйын табабызбы? Жеңүүчү спортсменди табыш үчүн. Эң Hadi. А, En nimasi? 6 спортсмен болот, туурабы? Бул алардын баллы. Эң көп балл алган спортсмен жеңүүчү болот, туурабы? Биз ошондуктан эмнени табышыбыз керек? максималный. Максималды табыш керек. Могул ячейкага биз максималдык функцияны табабыз. Статистический деп болчу, э? Так, максималдуу. Кайсыл диапазон? Нол диапазонду алабыз, туурабы? Yok. Бул сандарбы? Tevasıdaki bas mı? Кайсыл ячейкаларды алабыз? Бул эмеспи? Булбу? Ha. Жок. Биз айтпадыкпы, ар бир спортсмендин алган балдарынын орток эсептеринин эсептейбиз да максималдыгын. Да. Ошондо мынакей эң жогорку балл алган спортсмендин орто эсеби мына могул экен. Мынакей биздин тапшырма боюнча эң жогорку балл алган спортсмендин баллын чыгаруу болчу. Мынакей жеңүүчүнүн орток баллы ушуга барабар. Эми кайра лекцияга кайрылалып. Дагы бир функциялардын түрү бул логикалык функциялар. Логикалык функцияларды караганда биз мисалы эмнени колдонсок болот? Логикалык функцияны биз эгерде деген функцияны колдонсок болот. Анан шарт коюлат ажеке. Анан мисалы биз математикада мондай жасалабыз, туурабы? А бир ячейкадагы маалымат нолдон 10га чейин деп жасалабызбы? Математикалык логика менен тилинде мондай гана жазылат, көрдүңөрбү? Эгерде силер программалоо тилинде жазсаңар, мына мондай жазылат. Электрондук таблицанын ичинде, эгерде биз мына мондай татаал барабарсыздык болсо, анда аны мондай жазабыз. И деген функцияны колдонобуз, анан жазабыз. А эки ячейкадагы маалымат 0дон чоң болсо, жана А бир ячейкадагы маалымат 10дон кичине. Көрдүңөрбү? И дегенди сыртына чыгарып коебуз. Эми бизде мынакей эгерде деген функция көп колдонулат. Если шарт коюлат, анан кийин биринчи маани дегенде, эгерде ушул шарт аткарылса, муну аткарабыз дейбиз. Эгерде аткарбаса, экинчи маани аткарабыз. Мисалы, бүгүн көчөдө жаан жааса, мына шарт коюп атабыз, эгерде жаан жааса, зонтик алыш керек, мына биринчи маани. Эгерде жаан жаабаса, биз эмне кылабыз? Зонтикти албайбыз. Мынакей, көрдүңөрбү? Шартты коюп атабыз. Жаан жааса, эгерде бул шарт аткарып атса, зонт алабыз, аткарылбаса, зонт албайбыз. Көрдүңөрбү? Мына ушундай түрдө если функциясынын колдонулушу. Мисалы, мына мондай функция берилген. X 5тен чоң болсо, анда Y-тин мааниси молга барабар, X минус 8ге барабар. Эгерде 5тен төмөн болсо, анда Y-тин мааниси X кошу 3 болуп эсептелинет. Мынакей, эгерде аткарылса бул формула, эгерде аткарылбаса бул формула. Буну Excel'де кантип жасайбыз? Эгерде бул программалуу тилде болсо, биз эми Excel'де мына мондай кылып туруп жазабыз.
Мынакей бургунуз мындай таблица түзөбүз. X маанisi, X маанisi. Анан X'тин ар кандай маанилеринде 7, 2, 34. Эгерде B1'дин мынакей если функциясын тандап туруп анан жазабыз. Эгерде B1 мына могу X'тин мааниси 5тен чоң болсо, анда X минус 8 менен аткарылат, туурабы? Эгерде аткарылбаса, X плюс 3. Excel'den көрөлүк. Жазып кошолук. Мынакей X'тин мааниси, Y'тин мааниси. 7, 2, 34 болчу. Биз если функциясын алабыз. Если функция бул логикалык функцияга кирет, мынакей если. Анан айтып атабыз. Мына ол маани канчага барабар дедик? 5тен кичине болсо дедик, же чоң болот? Kichkina bo'lsa minus 8. 5тен чоң болсо дегенбиз, Так. Эгерде 5тен чоң болсо, анда кайсы формула менен эсептейбиз? Буга 8'di кошобуз, туурабы? Же кемитебизби? 8'di кемитет экенбиз. Bunun maanisi 8'di kemiteyiz. Эгерде бул аткарылбаса, bunun maanisine 3'tü koşuyoruz. Kaysı formula менен эсептелинет? Бул формула мененби же бул формула мененби? Эгерде x 7ге барабар болгондо. Кетиресиз. Кайсы формула менен аткарылат? Биринчи мененби? Биз 7 5тен чоңбу же кичинеби? Второй поставим. По какой формуле будем выставлять? 7 больше 5 или меньше 5? Меньше. 7 меньше 5 разве? 7 5тен кичинеби? Больше, да. Yo'q, katta. Ошондо кайсы формула менен эсептейбиз? Могул формула мененби? Же бул формула менен? Биринчи формула мененби же экинчи формула менен? Ikkinchi. Birinchi formula bilan. Ikkinchi. Биринчи формула менен. Ошондо мааниси минус 1ге барабар болобу? Экинчи немеге бул формуланы биз экинчи ячейкага көчүрүп койсок болот. Ошондо кайсы формула менен эсептейт? Мына мону жазайын. X минус 8 биринчи формула. X минус 8. Экинчи формуласы X плюс X. Кайсы формула менен эсептейбиз? Эгерде X биз айттык X 5тен чоң болсо, 2 5тен чоңбу же кичинеби? Кичине. Кичине. То есть кайсы формула менен эсептейт? Булбу же булбу? Канчага барабар? Экинчи. Экинчи. Жеринде канча болуш керек? Кандай сан чыгат? Канча чыгат? Минус 6бы же 5 чыгабы? Minus 6. 5. 5. Анткени биз айтпадыкпы, экинчи формула менен эсептейбиз деп. А бул жерде канчага мааниге барабар? Uchmi? Plus 3 bo'lsa. Канчага барабар? Буну менен эсептейбизби же буну менен эсептейбизби? Qaysi biri? Shuni farq qilmayapmanmi? Ana formulalardan birinchisini. Ошо формулада биз 34 5тен чоңбу же кичинеби? Katta bo'lsa qaysi formulani ishlatishdi esimdan chiqib qoldi hozir. 5тен чоңбу же кичинеби? Katta 34. Чоң да? Да. Ошондо кайсы формула менен эсептейбиз? X Birinchi formula bilan. Birinchi bilan da. Канчага барабар болот? 34төн 8'di кемитсек канчага болот?
26. Туура. Эми ол сан болгондо канчага барабар? 7 bo'ladi. -7. -1. Анткени биз могул формула менен эсептейбиз. Да. Түшүнүктүүбү? Логикалык функцияны кантип колдонот экен? Да, түшүндүк. Көрдүңөрбү, биз Excel'de эсептеген менен, Gen'de эсептегенибиз эмне болду? Окшош болдубу? Дагы бир если функциясын колдонуп көрөлүк. Мисалы, ар бир мектепте билесиңер, баскетболдук команда бар. Баскетболдук командада ар бир окуучунун боюна жараша алат экен. Эгерде 1,70-тен жогору болсо, анда командага алат. Эгерде андай болбосо, алынбайт. Мынакей могул жерде 6 окуучу бар экен. Эгерде 1,70ке бою барабар болсо, же чоң болсо, анда принят деп жазылат. Эгерде андай болбосо, не принят. Могул жерде айтып болчу, канча окуучуну кабыл алабыз. Васечкинди кабыл алабызбы командага? 1,70-тен көппү бою? Жогору бекен? Албайбыз, Дроздов. Не принят. Дроздов. Принят. Иванов. Принять. Куликов. Не Нет. принят. Не принять. Петров. Принять. Принят. Сидоров. Принять. Принят. Анан аягында биз эсептеп коюшубуз керек. Принят могул ячейка, жогорку ячейкада принят деген сөз канча жолу болот экен көрүңөрбү? Счет если деп турат. Ошол функция аркылуу биз эсептесек болот. Ошондо канча окуучуну биз кабыл алдык? Канча жолу принят деп жазылат экен? 4. 4'tasi qoladi. Туура. Мынакей көрдүңөрбү? Мына могул жерде принят, не принят. Excel'ден көрөлүбү? Мен жөн эле сандарды эле жазып коеюн. 149, 170, 180, 190, 192. Формулабыз кандай эле? Если деген десе, если болмани чоң же барабар 170 болсо, эмне дедик? Принят, Yes деп коеюн мен. Бир шрифттен экинчи шрифтке. Эгерде бул аткарылбаса, no дейбиз, Бул эми бул формуланы төмөнкү ячейкаларга көчүрүп койсок болот. Туура болуп атабы? Мисалы, мындай болот. Эми биз yes деген формулаларды эсептешибиз керек. Биз если счет если деген функцияны колдонобуз. Бул счет если деген статистикалык функцияга кирет. Караңылар. Счет если деген бар бекен. Мынакей көрдүңөрбү? Счет если деп турат. Биз эмне деп атабыз? Кайсыл диапазондон алабыз? Мына могул маалыматты кандай критерий болуш керек? Yes деген неме чыкса, анда биз эсептейбиз. Yes дегенде мен кавычкага жазышым. Үчкө барабарбы? 3 жолу yes болдубу? Ону өзгөртүп коелук мисалы. Мынакей көрдүңөрбү? Ошондой болуп биз Excel'de функцияларды колдонууга болот. Бүгүнкү сабакта өтө турган маалымат ушул болчу. Бардыгы түшүнүктүү болдубу?